Нуржигит Кадырбековичке берилет. Assalamu alaikum, урматтуу министрдин орун басары. Сиз миграция тармагын карайсыздар, туурабы? Жеке өзүңүзгө байланыштуу суроо. Миграцияда болдуңуз беле, болгон жок белеңиз? Мен миграцияда болгон эмесмин. Сиздин командада, коллективде миграцияда жүрүп, ысык суукту көргөндөрдөн барбы же жокпу? Бар. Канча адам иштейт? Ошонун канчоосу өздөрүнүн жон териси менен мигранттардын проблемасын сезген, көргөн? Бизде 4 иштейт. Жок, бизде иштегендерди айтып атам да. Ошону айтам, 4. Жалпы 22 адам экен, анын арасынан 4 миграция тармагында иштеген. Ошо суроону бергим келди. Анан эми каражатыңыздар чектелүү билем, мен да мамлекеттик кызматта иштегенмин. Азыр антиш керек эле, мынтиш керек эле деп мындай жарга такабайын. Бирок жер-жерине барып, мигранттардын проблемаларын көз менен көрүп, өзгөчө мына түрмөдө жаткан мигранттарыбыз бар. Канча жолу барып келдиңиз, же командаңыздан бирөө жарым барып келди? Жер-жеринен көрүп, ошол жерде маселелер чечкени. Бизде ошол айтып атпаймынбы? Департамент внешняя миграция жакында эле келди. Буюрса мына Кудайберген Базарбаевич биринчи визит болуп атат. Барганда диаспоралардын башчылары ошол жерде жолугам деди. Ушул поездкасындачы. Буюрса эми жумушту алып барабызга. Так чынын айтыш керек, мен өзүм барып жолугуп көрө элекмин. Буюрса алып барабыз жумушту. Ушул маселени караңыздар, анткени көз менен көрмөй сайын бул жакта отуруп алып теория, кагаз, документ, интернеттен эчтеке түшүнбөйсүң. Чын айтам да, 1000 уккандан бир көргөн дейт. Барып келиңиздер, биргеликте барып келиңиздер. Каражатты бөл десе, мына бюджетти бекитип атабыз, бөлүп берели, ошо жер-жерде барып. Полевая работа деп коет го, көз менен көрмөй сайын мигранттын кадырын, проблемасын түшүнбөйсүз. Бул турган маселе. А бул жакта галстукту тагынып алып чыгып барыбыз отурабыз, жылуу кабинеттерде. Эми ишиңер оор эле негизи. Жоопкерчилик аябай чоң, бирок эффективдүүлүк чындыгында аз болуп атат. Жөн жерден чыккан жок ошончо нааразычылыктын бардыгычы. Анан эми 22 адам, мына бир эле Россияда миллиондогондор бар. Мен кече Алматыдан келдим, ал жакта бир 10 миңдей бар экен, бир эле шаарда. Болжолдуу түрдө. Казакстан өзүнчө, эми Улуу Британияга чейин барып атат. Бул жагы Түштүк Корея, Туркия мамлекеттеринде, Американы айтпай эле коелу. 22 адам эчтекеге жетишпейсиңер. Ошон үчүн волонтердук системаны колдонуш керек. Коомдук жардамчылар деген институтту киргизбейсиңерби? Ошол мына кече Канат деген жигит, Жашмуун деген командасы менен чоң иштерди кылып атыптыр. Аябай мыкты балдар бар экен Алматыда. Мен Москвага барганда Кейжирус деген топ бар, балдар абдан жакшы иштерди кылышат, жардам беришет. Азамат Советник, Асель, Толкунбек, Чилисай деген азаматтар бар. Мындайлар абдан көп да. Ошондой элге журтка кызмат кылган, мигранттардын арасында жүргөн, алардын көйгөйүн жон терisi менен сезген балдар, кыздардан тандап туруп, коомдук жардамчылар деген статус бербейсиңерби? Анан азыр мына Кудайберген Базарбаевич кетиптир, келишим түзгүлөр Россия тарап менен. Ошолорду бир ыйгарым укуктарын кабыл алыңыздар, тааныңыздар. Бир проблема болгондо ушулар келет, ушулар чечет, ушулардын рекомендациясы менен биз чечим кабыл алабыз деп. 22 адам эчтекеге жетишпейсиңер, Кыргызстандын ичинде деле бир ишти бүтүрүш кыйын болот. Ушул сунушумду кабыл аласыздарбы? Кабыл алабыз. Буга чейин болгон экен, бирок официалдуу түрдө болбой эле, удостоверение берип, мен угушумча да, удостоверение берип келишкен, диаспоралардын бир активдүү биздин жарандарыбызга, мекендештерибизге. Бирок баягы официалдуу түрдө сиз айткан туура, муну кабыл алабыз. Мүмкүн ошол россиялык тараптар менен сүйлөшүп, ошол удостоверениени баягы как биздин волонтерлор, ыктыярдуу волонтерлор деп баягы сүйлөшкөнгө даярбыз. Мисалы, мына элчиликтерде деле почетный консул деген түшүнүк бар, туурабы? Алар расмий адам болбосо дагы бир моралдык кадыр баркы бар. Ушул жагын сүйлөшүңүздөр. Ошо Россиянын өзүндөгү мигранттарга ыйгарым укук берсеңиздер, мыкты уул кыздарына. Көп маселени ошолор чечет, ошолор көзүңүздөрдү ачат. Башка жолу жок мунун. Ушуну бул жерде мен урматтаган министрдин, тышкы иштер министринин орун басары да турат, урматтуу Азиз Мамадумар, сиздерге дагы ушул өтүнүч менен кайрылайын, колдон келеби? Туура эле айтып атамбы? Сиз ардактуу консул жөнүндө айтып атасызбы? Жок, ошол жактагы мигранттарды коомдук жардамчы, коомдук өкүл катары пайдаланбасаңыздар,
маселени чече албайсыздар. Россия деген бул дүйнөнүн 6-дан бири. Колдойбуз. Ушуну караңыздар, мага бир конкреттүү документ түрүндө өкмөттүн токтомун долбоорун даярдайсыңарбы, президенттин указынын долбоорун даярдайсыңарбы? Ушуга бир ай срок берели, иштегилечи, өздөрүн иштетиңиздер. Анан дагы бир маселе, урматтуу тышкы иштер министринин орун басары Азизбек мырза, сизге дагы бир суроо да. Дипломаттарды жумушка кабыл алганда, мисалы Японияда бул өтө маанилүү, Кытайда өтө маанилүү, региондордо иштеп келгенин эске алат да. А бизде чын-чынына келгенде феномен второго поколения, третьего поколения депутаттардын, министрлердин, мурдагы чоңдордун балдары иштейт. Шаарда чоңойгон, кыйын турмушту көргөн эмес, нанды няня дейт. Анча-мынча чоң вуздарда окуп калган, бир эки тилди үйрөнүп алган. Кирип барсаң, мындай элдин, журттун турмушунан такыр эле алыс балдар, дүйнөнү самолеттун айнегинен көргөн балдар азыр тышкы иштер министрлигинде көп иштейт. Же макул эмессиз буга? Мен бардыгы деген жок, бирок көпчүлүгү. Уже сиз мындай өтө кандай десем маанилүү маселени көтөрдүңүз. Азыр бул ушундай маселе бар, бирок эми билесиздер, эми мыйзам бардыгы үчүн бирдей. Кыргызстанда биз ошол алып аткан дипломаттардын бардыгы конкурстук негизде кабыл алынат. Тиешелүү процедуралардан, кадр кызматынын тесттеринен бар жактан алар өтүшөт. Ошондуктан эми биз мыйзамдын негизинде иш болот. Бирок ошол эле учурда сиз айткан маселе бар. Азыркы тышкы иштер министринин ушул боюнча дагы мындайча айтканда өзүнүн көз карашы бар. Ушул маселе, сиз айткан маселе боюнча. Ушул жакшы региондордон дагы балдарды, билимдүү, илимдүү региондордон балдарды дагы колдоо, ошолордун да колдоо жагын кароо боюнча тиешелүү көз караш бар. Мунун артынан иштейбиз. Бул маселе бар. Ушуну туура мыйзам негизинде алып атасыздар, бирок мыйзам ошондойлордун келишине жол ачып берип коюп атпайбы? Мыйзам долбоорун даярдаңыздар. Алай кудагы турмушту көрүп келген, ат башыда иштеп келген, тогуз тородо иштеп келген, ошол жактагы ысык суукту көргөн балдар ушул тышкы иштер министрлигине дипломатияга келсе жакшы болот эле. Анткени тышкы саясат ички саясаттын уландысы. Тышкы саясат ички саясатка кызмат кылыш керек. Бул өзүңүз билесиз, жакшы аксиома. Ушул жагын карап бериңиздерчи. Анан балким Россиядагы элчини, эми Клара Самат айым тууралуу мен жакшы билем десем да болот, жакшы билбейт экенмин, аябай көп наразылыктар болуп атат. Анткени мен да мурда тышкы иштер министрлигинде иштегенмин, бир тармакта иштегенбиз. Ошол Россияда иштеп, кыйналып, анан азыр бир аренага чыгып калган, баш көргөн балдар, кыздардан койсо болобу элчиликке? Же жок дегенде анын жардамчыларына мындай бир көздү пар ача турган. Анткени ал жактагылардын акыбалын түшүнбөсө, проблемаларын өзүнүн башынан өткөрбөсө, жакшынакай айлыкты алып атса, жакшынакай бир имаратта отурса, ал жакта камалып аткандар менен, ыйлап сыздап аткандар менен, чек арадан өттү кетти проблемасы менен өлүп аткандар менен, чын-чын келгенде мындай сезим менен, жүрөгү менен сезгендер болсо жакшы болот эле да. Буга кандай карайсыз? Нуржит Калыбеков, сиз жакшы билесиз, өзүнүн бардык саясий кызматтарга, бардык саясий кызматта өзүнүн процедурасы бар. Ошонун негизинде жүргүзүлөт бардык иш. Негизинен эле элчил эмес, бардык эле министрликтерде эле бардык жерде бардык сиз айткандай анча-мынча өйдө ылдыйды көргөн, анча-мынча баягы бардык деңгээлдерден өткөн жетекчилердин иштеши, аларга иштегени жакшы болот деп ойлойм. Бирок элчилердин дагы өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ал боюнча өзүнүн процедурасы менен каралат. Бирок сиз айткан мындай өзүңүздүн кеңешиңизди да биз сөзсүз эске алабыз. Эске алганыңыз менен бул маселени сиз чечпейсиз. Мен мамлекет башчысына дагы суранат элем. Ушул жагын карап көрсүнчү, чындап бир эксперимент иретиндеби, ошол жактын Россияда жүргөн мекендештерибиз бар. Элге журтка кызмат кылган, сабаттуу, бирок турмушту билген, мигранттардын проблемасын билген. Кадр маселесин чечкенде, балким элчиниби, анын жардамчыларынбы, ген консулдардабы ошолордун арасынан дайындап көрөлү. Андан кийин ошолордон бир жыйынтык чыкпаса, анда эмне дейбиз эми? Тагдырга налып болуп отуруп калабыз да. Анан дагы бир маселе. Кечээ